Ак Суу районунда учурда жалпы тургундардын 77% коронавируска каршы эмделди. Бул башка райондорго салыштырмалуу орточо көрүнүш. Жергиликтүү калктын билдирүүсүндө бул илдеттин 4-чү толкуну көбүрөөк тынчсыздандырып турат. Биздин деле өзүбүздүн республикага деле ушул 4-чү волнасы келатат деп уже келип атып бир ошол дагы чындыгында бир аз коркунучтуураак эле өңдөнүп атат да. Элгечи, эл журтка. Мен деле ушу элдердин баарына айтып да кетерим. Мүмкүн болсо келип алып кетиңиздер вакцина. Эч кандай эчтекеси жок. Жакшынакай силерге зыяны деле жок. Бул только пайдасы. Бизде азыр ар бир ФАПта бизде 32 ФАП бар, эмдөө иштери бар. Ал эми бизде мынакей 5 СУда, анан Ак Суу районунда болсо, борборубузда болсо эмдөө пункттар иштеп атат. Бишке чейин ар ким каалоочулар келип алабыз десе бизде вакцина жетиштүү. Бизде Sinopharm бар, Moderna бар, Pfizer вакцина бар, жетиштүү да. Sputnik Light бар. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул эмдөө иштерине активдүү катышып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңузду ойлоого чакырып кетем. Ал эми жалпы облус боюнча эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 112 миңден ашты. Жаңы жылдан кийин эмдөөдөн өтүүнү каалагандардын катары да арбыды. Медицина кызматкерлеринин билдирүүсүндө күнүнө ар бир эмдөө жайында 100гө жакын шаар тургундары кайрылып жатат. Бүгүн эми коронавируска каршы эмдөө абдан активдүү өтүп атат. Бүгүн эле мына азыркы убакытка чейин 12 чейин 60 киши Sputnik Light прививка болушту и 15 киши Sinopharm и Pfizer вакцинасын алышты. Посещение активный болуп атат. Бул мурунураак кичине эме болчу, активдүү байланыштуу оорунун күчөшүнө карата элдер келип алдын ала оорубайлы деп вакцина алып атышат баардыгы сознательно. Саламаттык сактоо министрлиги уюмунун дагы сунуштары менен биз бустердик вакцинация же болбосо жана 3-чү жолку вакцинацияны ошо 20 декабрдан баштап жасап атабыз. Аны дагы эң биринчилерден болуп ошо буйруктарда көрсөтүлгөн жана өнөкөт оорусу барлар медициналык кызматкерлер алыш керек жана иммунодепрессивный препараттарды алгандар дагы алыш керек жана оор больнойлорду ухаживать эткен кишилерди алыш керек деп келатат. Эми бүгүнкү күндө дагы статистиканы айтсак, бизде областта бустерный вакцинацияны же болбосо жанагы 3-чү бир жолу алынуучу вакцинаны 1774 киши алды бүгүнкү күндө. Эске салсак, эмдөө иштери учурда Түп районунда жакшы көрсөткүчтө уланып, эмдөөдөн өтүүчү калктын 88% өткөрүлдү. Жети-Өгүз районунда 82%, Ысык Көл районунда 80%, ал эми жалпы облус аймагы 76%ды түзүп, республикалык көрсөткүчтө 1-чи орунда келе жатат. Жезгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Сергей Мещенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн.